Кыргызстан 16 тоннадан ашык алтындын запасына ээ жана алтын валюта запастары боюнча баалуу металлга ээ болгон топ 100 өлкөнүн катарында дүйнөдө 67 орунда турат. Мындай маалыматтарды Дүйнөлүк алтын кеңеши берип өттү. Улуттук банктын алтын валюта резервинин түзүмүндө баалуу металлдын үлүшүн 36% түзмөкчү. Өткөн жылдын ортосунда бул көрсөткүч 22,5%дан бир аз көбүрөөк болгон. Өлкө башчысы Садыр Жапаров кечээ 17 майда мамлекеттик сапар менен Кытайга барды. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, мамлекет башчынын учагы Сиан шаарындагы Саньян эл аралык аэропортуна конгон. Аэропортто килем төшөлүп, ардак кароол тизилди. Президент Садыр Жапаровду жана биринчи айым Айгүл Жапарованы Кытай Эл Республикасынын маданият жана туризм министри Ху Хэлпин тосуп алды. Ушул эле жерде жогорку даражалуу коноктор үчүн чакан концерттик программа тартууланды деп айтылат маалыматта. Президенттин мамлекеттик сапарынын иш-чаралары Кытайдын 3 шаарында Сиань, Пекин, Цинань шаарларында өтөрү кошумчаланды. Кыргызстандын акыйкатчысы болуп Жамиля Жаманбаева шайланды. Аны жогорку кеңештин 58 депутаты колдогон. Ал эми бул кызматка атсалышкан дагы бир талапкер кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун директору Бакыт Рысбеков 20 добуш алган. Эске салсак, мурдагы акыйкатчы Атыр Абдрахматованы парламент 3 майдагы жыйынында бир топ депутаттардын каршылыгына карабай мөөнөтүнөн мурда кызматынан бошотушкан. Бишкек шаарында 6-кабаттан боюн таштоого аракет кылып жаткан 19 жаштагы кызды куткарып калган милиция кызматкерлери сыйланды. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгы билдирди. Кечээ 17 майда Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын башчысы Азамат Ногойбаев, Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери милициянын майору Мирлан Турсунбековду жана милициянын капитаны Бектур Нурбековичти өзүнүн функционалдык милдеттерин аткарууда, тактап айтканда, жарандын өмүрүн сактап калууда көрсөткөн эрдик үчүн эстелик белектери менен сыйлаган. Эске сала кетсек, 15 май күнү Бишкек шаарында 19 жаштагы кыз 6-кабаттан секирүүгө аракет кылып жатканда аны укук коргоо органдары куткарып калышкан. 17 майда өлкө башчысы Садыр Жапаров менен Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаевдин телефон аркылуу сүйлөшүүсү болуп өттү. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан кабарлашты. Садыр Жапаров Касым-Жомарт Токаевди 70 жылдык мааракеси менен жылуу куттуктап, ага бекем ден соолук, бакубатчылык жана жооптуу мамлекеттик ишмердигинде мындан аркы ийгиликтерди каалады деп айтылат маалыматта. Кыргызстан экономикасы ушул жылы 7%га өсүшү күтүлөт. Мындай болжомолду Европалык кайра калыбына келтирүү жана өнүктүрүү банкы жасады. Жакшы жыйынтыктын негизги факторлору катары Россиядагы мигранттарга болгон суроо талап, россиялык капиталдын Кыргызстанга келиши, ортомчулук сооданын өнүгүшү жана салык администрациясынын жакшырышы аталат. Ошондой эле Европалык банктан белгилешкендей, ири энергетикалык жана инфраструктуралык долбоорлорго салынган инвестициялар ички дүң өндүрүмдү өнүктүрмөкчү. Ош шаарында 700 орунду мектеп пайда болот. Мамлекеттик сатып алуулар порталында жайгашкан маалыматка ылайык, сынактуу түштүк калаанын капиталдык курулуш башкармалыгы жарыялады. Жаңы мектептин курулушуна 376 миллион 900 миң сом багытталмакчы. Билим берүү мекемеси Валентина Терешкова атындагы мектептин аймагында жайгашат. Ал 2 жылдан кийин колдонууга берилет деп пландалууда. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз чек арага кирди-чыктыга муктаж болсоңуз, же документиңиздин мөөнөтү бүтүп жатса, анда биздин кызматтан пайдалансаңыздар болот. Ар күнү өтө ыңгайлуу, заман талабына жооп берген заманбап автоунаалар Москвадан Казакстандын чек арасына каттоодо. Ортомчусуз кара тизмеден текшерип, бир гана ыңгайлуу автоунаа менен сиздин документ маселесине жардам беришет. Байланыш номерлерибиз 8 926 213 00 60 +7 965 402 93 Мухиддин.